Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү ушул геосаясий кабарлар боюнча көз жүгүртсөк, бул негизи баягы ООН саммити болуп жатат. Израиль Хезболланы чаңын сапырып атат. Анын сырткары Сирия, Ирактан кандайдыр бир сигналдар кетип атат. Анан Ирандан өзүнүн көз карашы, пикири кандай болуп жатат, ошол боюнча тийип өтөлү. Негизи бүгүнкү күнү ошол билесиздер, Хезболла Израиль менен согушуп жатат да. Ошондо Хезболланын шанстары кандай болуп атат? Хезболланы Израиль пейджер атака кылган. Пейджерлер жабырылган. 3000–4000 киши жаракат алган. Андан кийин рациялар, воки-токи рациялар жарылган. Израиль жардырган да, кандай жол менен белгисиз. Жана андан аркасынан Израиль ошо Беньямин Нетаньяху өзү чыгып туруп сөз айтып, андан кийин ошол атайын кызматтар Бейрутка чалып, бүт баягы ошол квартираларда отурган кишилерге мындай жөнөкөй жарандарга айтып, бир сыйра силер деген тез ушул аймакты таштап кетишиңиздер керек, качышыңыздар керек, чыгып кеткиле, сокку болот деп туруп авиа соккуларды башташты. ООНдун мындай мыйзамдарын формалдуу түрдө аткарышты. Анан авиа карусель башталды. F-35 учактары учуп келип туруп, ошол толук менен баягы Бейруттагы турган атайын кызматтарды сого баштады. Ал карусель токтобос авиа бомбардировкага айланды. Ушул F-35, F-16, эски түрдөгү F-18 учактары Израилдин да өзүнүн чыгарган учактары учуп барып туруп, бомбаларды, ракеталарды таштап, кайра келип аэродромго, кайра толукталып, кайра ошо тынбай ушундай теренип бомбалап жатат Бейрутту, Ливанды. Эң биринчи алгачкы сокку кылганда алар деген ошо Ливандын ракеталардын жана снаряддардын складдарын жардырышты. Ливандан ошол Хезболланын биринчи 2-3 күн мурда 85 ракета атса, кечээкү күнү 100 ракета атканга аракет кылса, ракетанын көпчүлүк бөлүгү ошол ПРО ракетага каршы системалары менен, ошо коргонуу системалары менен уруп түшүрүлдү. Израилдеги бүгүнкү күнгө 2 эле киши жарадар. Ал эми Хезболладан 500 киши такталган түрдө өлдү деп айтылып атат. Дагы канча киши жапа чеккен белгисиз. Эң кызыктуусу негизи баягы Цахал разведкасы иштеп, Бейрутта жаңы үйлөр курулган болчу. Аябай көп Бейрутта ипотекалык программа болгон мамлекеттик тараптан, анан Хезболла Ирандын жардамы менен. Хезболла деген өзүнүн баягы аскерлерине батирлерди бекер берчү. Ал эми башка жергиликтүү тургундарга мындай эч кандай Хезболлага тиеши жокторго кайсы бир шарт менен ушул батирлерди берген болчу. Булар үйлөрдү курушкан, жаңы үйлөрдүн ичинен булар деген атайын инфраструктура куруп, чоң калибрдеги баллистикалык же болбосо кайсы дагы бир ракеталарды орноштурушкан, аларга атайын терезече жасап, аларды атайын гараждарда бекитип, анан баягы Израилге согуш башталганда булар деген ушул тынч турган жарандардын терезелерин ачыш керек болчу. Согушка чейин ал тынч жарандар ал үйлөрдө же болбосо аз акча төлөп жашаша болот, же болбосо мисалы үчүн такыр бекер жашашса болот болчу да. Ошондуктан көп аябай Бейруттун жашоочулары ага макул болгон. Алар да Израиль менен чоң согуш болуп кетерине ишенген эмес. Алар көнүп калышкан. Ошол 2006-жылдан бери экинчи Ливандык согуш болгондон кийин ошол жөн эле атып турушат деп, 100 ракетадан атып турушат, анан ошол менен болду деп. Анан Хезболланын баягы 11 ай мурда, 1 жыл мурда Газада Израиль операцияны баштаганда Хамаска каршы, Ливанда ошондой операцияны даярдаган экен. Ал операция негизи ушул жакынкы арада эле болуш керек эле экен. Бирок Моссад ошол операция болоордун астында жанакы пейджерлер менен воки-токи радиолорун жардырганы, литий-иондук батарея жардырганы ошол операцияга бөгөт коюптур деп айтып атышат. Эми бул канчалык чын көрүш керек. Моссадтагы документтерди ООНго, эл аралык прокуратурага тапшырыш керек тастыкташ үчүн. Хезболланын ракета аскерлеринин башчысын ушуну бир ракета менен жардырышыптыр, өлтүрүшүптүр. Булар деген ушул жуманын ичинде Ибрагим Акилди өлтүрүштү. Андан кийин ошол Ахмед Вахбини өлтүрүштү. Жана Хезболла 1000 ракета менен согобуз деген Тель-Авивге, ошол 1000 ракета менен эң чекти сого элек. Азыр катуу сокку Израилге Ирак менен Сириянын территориясында даярдалып жатат деп. Ахия деген квартал бар.
Дахия деген районда, аймакта булар Хизбалланын үй бүлөлөрү жашашат. Ошону Израиль эмкичекти бомбалай элек. Ошол жерде Насрал болушу мүмкүн, же болбосо Хасан Насрал Иранда, же ошол Дахияда болушу мүмкүн дейт. Анан азырынча Хасан Насралланы тие элек. Израиль бирок айтып атышат, биз деген тажадык дейт ушул Хизбалланы толугу менен кырабыз дейт. Ливандын тазалап чыгабыз дейт, Ливандын ичинен бүт Хизбалла мүчөлөрүн. Анан эмки соккуну Сирияга кылабыз жана Иракка кылабыз деп ушундай Израиль өзүнүн стратегиясын айтышты. Негизи оондо отурум болуп атканда оондун мүчөлөрү ушул Израилге айтты, токтоткула согушту, согуш токтотуп туруп Израиль аскерлерин чыгарсын деди Ливандан. Ал эми баягы Израилдин өкүлү, ошо өкүлчүлүгү оондон сөз айтты. Анын сөзү боюнча мындай деди: баягы бүткүл баягы дүйнө жүзү боюнча еврейлерге канча жыл каршы мындай ыйык китептер жазылмыш болуп, бүткүл дүйнө еврейлерди кырып турган, миңдеп жылдаган дейт. Анан 20-жылдын башына керек болсо силер бизди геноцид кылгансыңар дейт, ушул башка дүйнөнүн эли. Ал эми азыркы заманда биз күчкө кирдик дейт, биз деген технологияны колго алдык дейт. Эми деген ошондой мурункудай болбойт деп айтып атат да. Эми баягы Гитлер кезиндегидей 20-чы кылымдагыдай болбойт дейт. Эми биз өзүбүз ошол кайтарма геноцид кылабыз дейт. Бизди өлтүрөбүз, тең кишилерди өлтүрөбүз дейт. Анан Америка Штаттары жардам берип атканда, Америка Штаттарынын жардамын алып атышат, бирок Америка Штаттары дагы тыюу салды, муну согушту күчөтпөгүлө десе. Израилде ушундай сөз, мындай лакап пайда болуптур. Баягы Американын куралын ал дейт, бирок Американын кеңешин аткарба деген ушундай лакап айтып жүрүшөт израилдиктер. Жана ошо эч бир ошо согушубузду токтотпойбуз деп айта башташты да. Ондон айтышты. Эми дейт, биз деген башка заман келди, башка ой келди биздин элибизге, башка жоопкерчилик келди. Биз деген бизди кырдырбайбыз дейт. Биз силерди кырабыз дейт да Израилдер. Ушундай сөз айтып атат. Эми бул жерден азыр баягы акылы кыска комментаторлор мага кээде кирип калат дагы, мен ушул жаңылыкты мындай кандай жазылса ошондой айтсам, эл аралык баягы агентстволордун жазганы менен айтып башташат: ой, сен еврей тарап экенсиң, Израиль тарап экенсиң, батыш тарап экенсиң деп. Мен айтайын, мен ошол Аль Жазираны деле көрөм. Мен деген ошол негизи Хамастын материалдарын Телеграмдан көрөм, ошол эле баягы Орусиянын каналдарын маалыматын көрөм. Аякта деле ошондой жазылган. Биринчиден, экинчиден, аякта таза пропаганда деген бар, аякта такыр жомук жазылган да, эчтеке менен тастыкталбайт. Буларда болсо, бул журналистика менен иштешет, булар деген тастыктап жазышат да. Ошон үчүн мен ошол тастыкталган эл аралык агентстволордун сөзүн айтып атам. Мен Израиль тарап эмесмин, билип койгула, урматтуу ушундай комментарий жазгандар. Негизи мага дагы бир нерсе аябай таң калтырат. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн оондун уставы боюнча жана оондун чечими боюнча Израиль деген мамлекет түзүлгөн. Израилге британдык мандат боюнча ошол азыркы туруп аткан жердин участоктору, ошол жер тиркемелери берилген. Ошол жерден алар өзүнүн мамлекетин кура башташкан. Юридикалык жактан алган светтик мамлекеттик мыйзамдар менен карасак, баары туура. Мурун ошол газалыктардын жери болчу дейт. Бирок Газанын өзүнүн негизи мамлекети болгон эмес, Палестинанын. Ал толугу менен ошо биринчи ошо Осман империянын колониясы болчу. Осман империядан кийин Франциянын колониясы болчу. Британия, Франциянын колониялары болчу. Анан ошон үчүн булардын европейцтер басып алган жер болгон да. Ошон үчүн бул жерде арабтар жөн эле жашашкан. Мурунтан бери европейцтер басып алган. Европейцтерге чейин түрктөр басып алган. Түрктөргө чейин Перс империясы басып алган да, Саманиттер, Сасаниттер. Ошо арабтар негизи кийин эле ушул Перс жана Осман империясын европалыктар талкалагандан кийин арабтар ошондо гана ушул жерге отурукташты да. Ошондо баягы Осман империяны бөлүп атып, мисалы үчүн европалык державалар ошол жерден анан кыргызга каршы кыймыл болуп атканда европалык өлкөлөр ошол жерде анан биз эле Туркистанды, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан кылып кесип салгандай эле, так ошондой эле алар ошол жалпы ар кандай араб уурулары жашаган жерлерди мындай линейка менен чийип эле кесип салышкан да. Ошондой. Ошол кездердеги документтер кээ бир сакталды, кээ бир документтер анан оондун негизги юридикалык документтерге түштү да. Ошон үчүн бул жерден еврейлер туура эмес кылдыбы жергиликтүү арабтарды сойгонду? Туура эмес кылды. 2000 жыл мурда Рим империясы еврейлерге кол салып туруп, аларды ошол жерден куудубу? Туура эмес кылдыбы? Туура эмес кылды Рим империясы. 3000 жыл мурда еврейлер келип ханандарды ошол жерден өлтүрүп, ханандардын жерин басып алдыбы?
басып алды, туура эмес кылды. Анан ошол Куранга түшүп калыптыр. 40 жолу Куранда айтылат экен Израиль каршы сөз сүйлөгөн. Ыйык китеп боюнча аларга каршы чыгалыбы? Мен ойлойм, ыйык китеп, алардын ыйык китебинде, мисалы үчүн алар эң башкы эл да. Мусулманчылыктын ыйык китебинде алар жаман эл. Христиандардын ыйык китептеринде алар жаман эл. Анан ошол жаман элди өлтүрө алдыбы бирөө? Өлтүрө ала элек. Мисалы үчүн ошо бүгүнкү күнү алар өзүнүн баягы технология бүт дүйнө жүзү боюнча бай болуп, аябай окумуштуу болуп, акылдуу болуп, анын өзүнүн жашоосуна күрөшүп жатышат. Кандай дейбиз мындай учурда? Там беребизби технологиясына? Там беребиз. Технологиясына, акылына там беребизби? Там беребиз. Бирок аларга жүрөк ооруйбу? Алар үчүн мындай, мен өзүмдү айтайын, менде мындай переживание жок аларга. Мен Израилдин сөзүн сүйлөйм деген ниет жок. Бирок мен технологиясына, инновациясына там берем да, ошонусуна таң калам. Анан мисалы үчүн бүгүнкү күнү бизде деле ошондой, биздин технология боюнча бийик мамлекет, ошо Орус империясы биздин мурунку ата бабаларыбыздын жерлерин басып алды да. Биз баягы ыйык дин пайда болгон эмес экен кыргыз жергесинде. Ошо баягы бүт дүйнө жүзүн басып алчудай. Ошондуктан, балким ошондуктан биз ошо алып алган жер үчүн, мисалы үчүн жихад же болбосо Газабад эч кандай жарыялаган жокпуз. Ал жерди кайтарабыз деп мындай согуш жарыялаган жокпуз. Технология жактан Орусия бизден жогору. Биз унчукпай отурабыз да ушул Тянь-Шаньда. Ата бабаларыбыздын жерлери Алтай ошол Орусияда да, мисалы үчүн. Анан биз деле ошол ситуациядабыз да, азыркы баягы арабтардай эле ситуациядабыз да. Бирок арабтар баягы өзүнүн мындай кандайдыр бир саясатын куруп атышат, ошо Израилди өлтүрүү, перистер, арабтар, ошол араб дүйнөсүн басып алалы деп куруп атат да саясат. Мисалы үчүн Мухаммад пайгамбардын урпактары бүгүнкү күнү ошол Сауд Аравиядагы Каабаны басып ала алган жок да. Сауд Аравияда бедуиндер басып алган, саудтар. Эми саудтар ошол Каабаны башкарат да. Анык баягы Мухаммад пайгамбардын урпактары болсо Иорданда отурушат, Мисирде отурушат, Иранда отурушат деп айтылат. Ошо Сауд Аравиясынан ошо Каабаны ала алган жок да, мисалы үчүн. Сауд Аравия түшүнөт ошо негизи арабтар, бедуиндер түшүнөт да, арабтар, курейшиттер өзүнүн мекенин колго кайра кайтаргысы бар деп. Бирок бедуиндер баягы бекем кармап өзүнүн хандыгын куруп атышат, ошо Каабага жол беришти баягы зыяратчыларга. Бирок ошо менен саясатын алсак, булар деген таза ошо курейшилерди Мухаммад пайгамбардын уурусунун Каабага келтирген жок. Ошону түшүнүп атасыздарбы? Ушунчалык көп саясатта, ушунча көп нерсени билбейбиз. Бул саясат татаал, бул саясатта тим эле көп аябай маселелер. Бирок мисалы үчүн, Хамас Израилге кол салганда өткөн жылы Израиль ушул кезге чейин ошол бедуиндер менен тегеректеги араб мамлекеттери, 16-18 араб мамлекеттери менен Авраам келишимдерин түзүп, тынчтык жана кызматташтык боюнча келишим түзүп, тынчтык иштерин жасай баштаган. Ушундай да. Ошондо араб мамлекеттердин арасында бир эле мамлекет, баягы араб эмес, перс мамлекет, ошол бир эле мамлекетте ант бар да, ошол Израилди жок кылабыз деген, бул Иран да. Ушундай болуп жатат. Иран болсо эл аралык санкциялардын астында да. Ушундай абалда, анан ушундай абалда ушундай нерсе болуп атат. Анан албетте Израиль геноцид жасап атат, туура. Израиль мындай обратный геноцид деп айтып атышат кайра. Бизди ким өлтүргүсү келсе, биз ошолорду өлтүрөбүз деп, бала, кыз баарын эч кимди карабайбыз деп атышат. Хамас да өзүнчө ошо 1700 израилдиктерди өлтүргөндө, туткунга алганда, алар да балдарды, кыздарды аяшкан жок. Ошондо эки жактуу мыкачылык болуп жатат да. Бул жерден эмне дей аласыз? Мен деген калыс көзү менен карасам, мен буларды да туура эмес дейм, тигилерди да туура эмес дейм да. Булар да мыкачы, тигилер да мыкачы. Булар да айбан, тигилер да айбан. Булар жогорку технологиялыктар дагы айбандар. Ошолордон көп нерсени үйрөнсө болот да, жогорку технологияны үйрөнсө болот. Булар жапыс технология, жапай айбандар да, экөө тең айбандар деп эсептейм да, мисалы үчүн. Эч кимге переживать этпейм. Анткени Авраам келишимдер түзүлгөндө, мисалы үчүн ошо Сауд Аравиясы ОАЭ түзгөндө, аларда акылдуу кишилер деп ойлогом да. Анткени булар деген тынчтык жолу менен баратышат да. Тынчтык жолу менен керек болсо ошол Азия Европаны жеңет да, анткени европалыктар көбөйбөй калды. Бир канча жылдын ичинде европалыктар калбай калат. Геноцидсиз эле, мыйзам чегинде эле. Бирок мындай геноцидти жасаган, согушту баштаган бул аябай начар деп эсептейм да. Анан дагы маалыматтар боюнча бул согуш дагы үчүнчү күчтөр менен уюшулган болчу. Атайын баягы өзүнүн Украинадан кандайдыр бир көңүлдү алга четке кагалы деген ушундай аракет менен башталган болчу. Провокация да, таза.
Ал провокацияга берилип кетти эки жак тең. Бул жерден эмне дейсиң? Мен саясаттануучу катары мен четко билем да, кимге бул пайдалуу, ким акчасын төктү, эмне максат менен төктү, максатына жеттиби жеткен жок, баары мындай эле окулуп турат да. Анан Иран болсо, президент Ираны Масуд Пезешкиан биз деген ушу согушту каалабай жатабыз деп айтты. Бул деген дүйнөлүк коомчулукка шок болду да. Кой тургула, Ирандын негизи саясий платформасы бул Израилди дүйнө жүзүнөн сүрүп чыгаруу болчу. Эмнеге эми Ирандын сөзү тескери болуп атат да, Иран тынчтык каалап атат деп баары шушулай баштады азыр. Баягы чоң саясатчылар ООНдун ичинде ушуну талкуулашат, эмнеге ошондой деп. Анан кээ бир саясаттануучулар, серепчилер айтып атат, анткени Иранда бүгүнкү күнү башкача фракция бийликке келди дейт да. Ал фракция негизи ошол Пезешкиандын командасы. Масуд Пезешкиандын командасы эмне дейт? Масуд Пезешкиандын командасы бүгүнкү күнү этникалык Азербайжан дейт. Бул Иранда билесиңер 30 миллионго чейин, 28 миллионго чейин этникалык азербайжандар жашашат Ирандын ичинде. Бул деген өлкөнүн 40% эли. Этникалык азербайжандар негизи көз карандысыз Азербайжанга жүрөгү тартат. Бирок өзүлөрү чоң экенин сезет дагы, өзүлөрүнүн ичинки саясаты бар да. Булар деген негизи ушуга атат дейт да. Анан чоң таасирди ушул Иран ичиндеги азербайжандыктар колуна алды дейт. Ошол себептен бул деген келечекте Иранды чоң согуштан сактап, ушул 25-жылга даярдалып жаткан чоң согуштан сактап, кайра тынчтык жолго жол аларды белгиси деп айтылат да. Ошол тынчтык жолго жол алышат ирандыктар. Эгерде бул чын болсо, же бул такыябы, такыя деп сурап калсаңар, бул деген шии исламда капырларды алдоо кудайдын баягы жинин келтирбейт деп айтышат да. Жихад ичинде жоону алдасаң, Алла сага күнөө. Русияда болуп аткан Сармат сыноолорунда кээ бир маалымат боюнча окумуштуулар, ядерщиктер, физик ядерщиктер каза болду дейт. Бул деген аябай чоң сокку дейт, анткени физик ядерщиксиз Орусия ракеталар жасай албайт. Дагы бир нече специалисттер калды дейт, бирок алардын эң мыктылары ушул жерден каза тапты дейт да. Анан дагы Зеленский ушу барып туруп Техастагы снаряддар жасаган заводдорго барып, снаряддарга кол коюп, рахматын айтып, анткени ошол бүт снаряддар Украинага кетет. Ушундай кылды. Трамп Зеленскийди бирок аябай катуу айыптады. Анан Байденге критика айтты, критика оондон айтты, биз ошо Украинаны колдойбуз деп. Трамп болсо айтты, сен деген ошо Украинаны, мисалы үчүн Байденди жеңишке жеткирсең, жеңиштен кийин андан ары эмне кыласың дейт. Трамптын айтканы боюнча ядердик согушту баштаган жатасыңбы деп жатат да. Анан Трамп так айтты да, Зеленский менен жолуккусу келбей калды, анткени Камала Харрис менен жол алганын билип алып туруп. Анан Трамптын айтуусу боюнча ошо Зеленский сурамчы деп, соодагер сурамчы деп аны массалык маалымат аркылуу айтып туруп, анан ага өзүнө аябай каршы койду. Аны менен жолукпайм деди. Анын жанакы Майк Венс дагы келерки, эгер Трамп утуп калса, вице-президент боло турчу адам, ал да ага каршы сүйлөдү. Мен ошол Зеленский Вашингтонго келсе, мен Вашингтондун сырткары иштерим пайда болуп калды, шаардан чыгып кетем деп айтты да, күлүмсүрөп. Анан ушундай нерселер болуп атат. Анан ошолар айтып атат, эгерде бийликке келип калсак ушул шайлоодон дейт, ошол эле күнү Украинага жардамды токтотобуз дейт дагы. Анан Орусиядан бүт санкцияларды чечебиз, америкалык санкцияларын жокко чыгарабыз дейт. Дүйнө жүзүндө ситуация ушундай болуп атат. Азыркы күндө ошо Орусиянын армиясы жаңы ушундай прорыв, жаңы атака кылып атат. Тактикалык артка качуу кылып атат Украинанын армиясы. Ошол менен бирге Украинанын армиясы дагы эки жактан теше кирди Орусиянын чек арасын Курск областында. Белгородко атып атат ракеталарды. Дрондор Москвага чейин учуп атат кайра бир-бирден. Анан ошо баягы чоң складдарды өрттөп атат Украина. Ошол менен бирге баары бир баягы Орусиянын басымы күчтүү болуп атат. Орусия аябай көп жоготууларга учураса дагы баары бир армиясы Украинадан ашып, Украинанын ички ротациясы аябай качатак болуп атат. Украинада баягы ротациядага чыкпай эли кээ бир дезертирлер пайда болуп атат да, ошол армиядан качып баягы эс алганга аракет кылгандар. Анан ушундай негизи согуш 25-жылы Украина Орусия ортосундагы согуш 25-жылы бүткүлүшү ыктымал деп жатышат. Бүгүнкү күнү жана Орусиянын каналдарынан алгачкы жолу ушул Соловьев, башка пропагандисттердин атынан алардын передачаларын карасам, жогорку бийликке сын кете баштады да. Сындар айтылып баштады. Эң кызыктуусу.
Кремль уруксат берсе муну болмок эмес да. Ошондой жаңылыктар сиздер эмне деп ойлойсуздар? Ушундай мисалы үчүн Кыргызстан ушундай учурда биз деген ошол байкап карап таң калып атабыз да, Кыргызстанда бул жерден ушундай нерселер болуп жатат дүйнөдө деп. Жаңы биз ойлобошубуз керек, ал нерсе бизден алыс деп. Ал нерсе бизге өтө жакын. Ошон үчүн аябай дыкаттык менен баарын карап, өзүбүз дагы аябай тың болуп бекем турушубуз керек. Эгерде элибиз бекем турбаса, тынчтык суроосу тез эле бузулат да. Ошол анан дагы эгерде биздин өлкөбүз бекем болсун деп ишенсеңиздер, анда ар бир кыргызстандык ишкер болуп калыш керек да. Бизде 6% эл ишкерлик менен алек. Негизи ишкерликке 12% эл алек болуш керек да. 12% эл ишкерлик менен алек болсо, анда өлкө бекем боло баштайт. Ошон үчүн ишкерчиликти баштаңыздар. Бизнес планды жазган үйрөнүңүздөр. Ошол QR код менен мисалы үчүн кирип туруп бизнес план жазсаңыздар болот. Жазганга үйрөнсөңүздөр болот. Албетте ал акылуу курс. Катталсаңар сиздерге кат келет 1-2 күндүн ичинде. Ал кат боюнча анан эмне кылганын бүт инструкциялар берилет да. Алды колдойм десеңиздер, бул QR код менен колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе пикириңерди комментарийге жазгыла, жаман пикир болсоңор жазгыла. Бул YouTube'дагы роликти аябай жакшы көтөрөт да. Жакшы пикир болсо да жазгыла. Сиздер кийинки видеолордон көрүшкөнчө.